السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Аллах субханала тағаланың мейіріменен, Аллахтан болған жақсылықпенен ушул бүгін чогулуп отурабыз. Аллах тағаланың динин үйрөнөбүз деген максатта. Аллах тағала ушул биздин жыйналганыбызды, чогулганыбызды Аллах тағала биздин берекелүү кылган болсун. Жана Аллах тағалага жакындоонун бир себептерин бири кылган болсун. Мен анан биз өткөнкү сабактан баштап ошол кайтарылбаган дуа деген, ад-дуа аллази ла юрадду деген Шейх Абдуразак Аль-Бадрдын, алымдын китебин өтүп атабыз. Кайтарылбаган дуа. Бул деген баарыбыздын көйгөйүбүз да. Ар бир мусулман өзүнүн дуасы кабыл болуусун каалайт да. Аллах Тааладан биз Аллах Тааладан ар кимибиздин өзүбүздүн ар кандай бир каалаган үмүттөрүбүз бар, каалоолорубуз бар. Жана баардык билебиз, Аллах Тааладын колунда баардык жакшылык, жамандыктын баары тең, пайда зыяндын баары тең жалгыз гана Аллах Тааладын колунда экенин билебиз. Жана ошонун баарын билген соң, бизде кандай гана жакшылык болбосун бир гана Аллах Тааладан келет экенин билген соң, биз Аллах Таалага жалбарып тиленип кайрылабыз. Жана ошол дуаларыбыз кабыл болсо экен, Аллах Таала биз сурап аткан нерселерибизди Аллах Таала бизге берсе экен, дуаларыбызга жооп кайтарса экен деген үмүт менен Аллах Таалага дайыма дуа кылып жүрөбүз. Ошондуктан бул тема өтө маанилүү да. Биз дуаларыбыз, дуа кылып атканда Аллах Таалага жөн эле кайдыгер абалда кабыл болобу, кабыл болбойбу деген абалда дуа кылбай, туура себептерин кылышыбыз керек да. Ошол дуабыз туура кабыл болуусу үчүн. Шариатта айтылган, Куран сүннөттө келген туура себептерди кылсак, иншалла ошол дуабыз кабыл болуусун көбүрөөк мүмкүнчүлүгү болот да, көбүрөөк шарттар болот да. Анан өткөнкү сабакта баштаган болчубуз. Биз биринчиден Аллах Таала кандай? Бул Аллах Таала деген мээримдүү зат, ырайымдуу зат, аль-мужибуд дуа, дуаларды кабыл кылуучу, дуаларга жооп берүүчү Аллах Таала боорукер зат. Аллах Таалага ким жалбарып кайрылып сураган болсо, Аллах Таала не деген? Сөзсүз анын дуасына жооп берем деген убадаларын окуган болчубуз өткөнкү сабакта. Жана кандай деп айтат? Алымдар айтат, Аллах Тааладан качан адамдар сурабаса, Алла ачууланат дейт. Адамдардан качан сураса, адамдар ачууланат дейт. Адамдарга жакпайт кайра тескерисинче. Аллах Тааладан адам сурабай койсо, кайра Аллах Таала каарданат. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан: "Маллам ясалиллах ягдаб алей" дейт. Ким Аллахтан сурабаса, Аллах ага каарданат дейт. Аллах Таалага ачууланат дейт. Эми карасаңыздар, кайра эскертип кетебиз. Аллахтан сурабай койсо эле Аллах Таала ачууланат экен. Эми теңир Аллахтан сурабай коймок турсун, Аллахтан башка бирөөдөн суранып кайрылсачы. Өлүктөрдөн, бир аулиялардан, жиндерден, жин шайтандардан, тоо таштардан, ар кандай пайгамбарлардан, ошолорго жалбарып, ошолорго дуалар менен, тилектер менен кайрылсачы. Анда Аллах Тааланын ачуусу андан бешбетер катуу да. Билесиңер, Аллахтан сурабай койсо эле Аллах Таала каарданат, ачууланат болот. Аллахтан сурабай коюп, Аллахтан башкадан сурасачы. Ал жерде эмнени айтабыз да? Андан бешбетер Аллах Тааланын ачуусу катуу болот да. Субханалла, Аллах Таала сактаган болсун. Жана дуанан айтып аткан болчубуз, хадисте да айткан болчубуз, дуа Аллах Тааланын алдында болгон эң сыйлуу нерсе. Эң сыйлуу нерсе. Аллах Таалага адам ибадаттар менен кайрылып атканда, эң улуу ибадаттын бири бул эмне болуп турат? Эмне болуп эсептелет? Бул дуа. Дуа. Ажылыкта, ажылык кылгандары бар, ажылык кылам деп ниет кылып жүргөндөр бар. Аллах Таала башка жеңилдеткен болсун. Ажылыктагы эң башкы ибадат кайсы? Ажылыктагы эң башкы ибадат кайсы? Арафат. Билесиздер, Арафатта туруу, Арафатта дуа менен Аллах Таалага кайрылып, ошол Арафа деп айтылат. Арафат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылыктагы эң башкы ибадат Арафа экендигин белгилеп эмне деп айткан? Аль-хаджу Арафа деген да. Ажылык бул Арафат деген да. Көрсөңөр, ажылык көп нерсени камтыйт да, ичине Муздалифа, башка Мина, башканын баарын камтыйт. Бирок ошонун баарысынан эң маанилүүсү экенин билдириш үчүн эмнени айткан? Ажылык бул Арафа деген да. Түшүнсөңөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай айткан бар эле, эң маанилүү нерсени көрсөтүш үчүн айтат, эмне дейт? Ажылык мына эң башкы нерсеси бул Арафа деген деп айтат. Түшүнсөңөрбү? Кандай немеси болгон да, ыкмасы болгон. Эми карасаңыздар, башка хадисте мынтип айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ад-дуа вал ибада" дейт.
ибадат бул дуа дейт. Көрсөңүзбү? Дуа бул ибадат. Дуа бул ибадат дейт. Дуа бул ибадат дейт. Мындан эмне түшүнөбүз жанагы эреженин негизинде? Демек, дуа ибадаттардын эң башкысы бул дуа. Түшүнүсүзбү? Ал хаджу арафа дегенде эле, ажылык бул арафа дегенде эле, ибадат бул эмне экен? Бул дуа. Эң башкы ибадаттардын баарысынын эң башкысы бул дуа болуп эсептелет. Анткени жана хадистеде Аллах Тааланын алдында дуадан дагы сыйлуу эч нерсе жок. Түшүнүсүзбү? Эң маанилүү, мына эми суроо берейин ушул жерде кайра. Намаз менен кайсы бир адам намаз менен Аллахтан башка бирөөгө кайрылып суранса, мисалы намазды Аллахтан башка бирөөгө арнаса, ошонун немеси кабыл болот, үн жок дейт го. Бактан чыкпай калыптыр. Бисмилла, бисмилла. Чыкпай калыптыр. Болгон жок дейт. Бисмилла. Бисмилла. Чыкпай калыптыр да. Телеграмдан кесип калды, иншалла. Алхамдулилlah, бияқта запись болот да. Чыкпай калыптыр да. Так, бисмилла. Мындай карасаңыздар, айтып атабыз, мына башка ибадаттардан, дуадан башка. Мисалы, намаз. Намаз ибадат да. Намаз ибадат экенин анык эле, баардык эле мусулмандар билет. Намазды Аллахтан башка бирөөгө ниет кылып адам намаз окуса, мисалы бир кабырга барып туруп, же бир тоого барып туруп, ошо тоого сыйынып, тоого жүгүнүп, сажда кылып, ошентип кайрылса, бул эмне болот? Бул ширк да туурабы? Бул ширк да, бул болгондо дагы эмне? Чоң ширк. Чоң ширк адамды динден чыгара турган эмне болот? Баардык ибадаттардын баарын текке кетирип үйдү тура турган, бул чоң ширк болот экен. Анан эми дуа эмне болот? Бул эң башкы ибадат. Эсесиңер? А дуа менен Аллахтан башка бирөөгө кайрылгандар барбы? Бирок аны кайсы бир мусулмандар аны ширк кылып атат деп ойлойт да. Же ширк экендиги аларга анык эмес да. Жөн эле ортомчу издеп атат, же тавассул кылып атат деген сөз бар да. Тавассул деп сөздү колдонушат да кээбилер. Тавассул деген эмне билесиздерби? Тавассул деп эмне деп которулат? Тавассул деген Аллахка жакындоо деп которулат да. Мисалы кээ бир адашкандар Аллахтан башка бирөөгө, арбактарга, олуяларга, маркумдарга, ошолорго кайрылганды шариятта эмне деп айтабыз? Айтабыз муну ширк деп айтабыз, Алар келип айтат, бул ширк эмес дейт да. Бул ширк эмес дейт. Эмне дейт десең? Бул тавассул дейт да. Карапайым мусулман муну угат дагы, бул билемей турбайбы, бул шариятта бир нерсе бар турбайбы, мен билбейт экенмин, түшүнбөйт экенмин дейт. Макул деп учпай коет да. Көрсөңөр, бул деген элдин билбегендиги менен, надандыгы менен колдонуп, аларга ушундай терминди колдонуп эле башын айлантып коюу да. Түшүнүсүзбү? Адашкандар ушундай кылат. Бирок кайсы бир терминди колдонуп коет, ал билбегенди. Болду ушундай экен деп анан учпай отуруп калат да. А эгерде өзү сөз менен айтса, бул деген ширк эмес, бул кайра Аллахка жакындоо десе, ошо мусулман кабыл албайт эле да. Кандайча сен күнөө ишти Аллахка жакындоо деп атасыңбы депчи. Көрүсүзбү? Эмнени? Анын маанисын колдонушпайт. Адамдар түшүнбөгөн терминди колдонушат да, атайынчы. Тавассул деп. Тавассул деген бул Аллахка жакындоо деген сөз. Аллах Таала Кур'ан айтат: "Я айюхаллазина аману тақуллаха вабтагу илейхил васила" деген. Иман келтиргендер Аллахтан корккула жана Аллахка василаны издегиле деген да. Ошо тавассул кыла деген, Аллахка жакындагыла деген да. Аллахка жакындоонун жолдору бар. Мисалы, эмне кантип айтабыз? Биз Аллахка кантип жакындайбыз? Жакшылык иштерибиз менен. Туура, биз айтабыз, сооп ишти иштерибиз, бизди Аллахка жакындатат. Жакшылык ишти кылган соң
андан кийин эмне кылабыз? Аллахка жалбарып кайрылабыз. Көрдүңүздөрбү? Мына ошондо мына намазды окуу, намаздын аягында эмне кылып атабыз? Аллахка жалбарып дуа кылып атпайбызбы? Туурабы? Ошондой эле кайсы гана жакшылык иш болбосун, аягында дуа менен аяктайт. Неге анткени биз ишенибизде ушундай, ушул жакшылык ишти кылдык, Аллах айтпайбы? Аллахтан корккула, анан Аллахка жакында калабыз атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Таквалык кылабыз, соопчулук ишти кылабыз, анан Аллахка жакындайбыз. Өзүбүздүн жакшылык иштерибиз менен. Көрдүңүздөрбү? Бул Аллахка жакынdoonун себептеринин бири, шариатта уруксат берилген себептердин бири. Эмне экен? Өзүбүздүн жакшылык иштерибиз менен. Бул тавассул, уруксат берилген Аллахка жакындоо. Буга далил Куранда дагы Аллах Таала айтат: "Роббана иннана аманна фагфир лана зунубана" деген аят келет да. Али Имран сүрөсүндө айтат: "Эгебиз дейт, Робби, биз сага ыйман келтирдик, биздин күнөөлөрүбүздү кечир" деп кайрылышат дейт момундар. Көрсөңөр, алардын дубаларында ушундай экен, эмне дейт? Аллах Таала, биз эмне дейт? Ыйман келтирдик. Жана эмне деп атат? Биздин күнөөлөрүбүздү кечир дейт. Эмне кылып атат, көрсөңөрбү? Өзүнүн ыйманы менен бул адамдар Аллахка жакындашты. Биз ыйман келтирдик деп туруп, эми биздин күнөөлөрүбүздү кечир деп атат. Көрсөңөр, ушундай, мисалы, ошондой эле ар бир мусулман ушундай кылсак болот. Мисалы, бир ишти кылдык, Аллахка кайрылсак болот. Аллах Таала, ушул ишти мен чын эле сен үчүн ыкластуу кылган болсом, ушул себептүү менин күнөөлөрүмдү кечир. Ушул себептүү менин иштеримди жеңилдет деп ушундай кайрылсак болот. Түшүнүңүздөрбү? Бир жакшылык ишибиз болгон болсо, ошол себептүү Аллахка кайрылсак болот. Ушул себептүү Аллах Таала мени мага жакшылык бер, иштериме береке бер деп, мисалы, шифа бер, күнөөлөрүмдү кечир деп кайрылса болот. Түшүнүңүздөрбү? Бул эмне экен? Өзүнүн иштери. Буга тасыктай турган эмне экен? Хадисте да келет. Хадисте билесиздер, 3 адам эмне болгон? Бир жамгыр жааганда дейт, узун хадис. Үңкүргө киришкен дейт. Үңкүргө киргенден кийин жаан жаап, эмне болот? Ошол үстүнөн таш түшүп, үңкүрдүн эшигин жаап калат дейт. Үчөө чыга албай калат. Эмне кылышат ошондо? Үчөө тең мына тавассул кылышкан да, Аллахка жакындашкан. Эмне менен жакындашкан? Мына карасаңыздар, үчөө айтат да, биз ушул жерден биз Аллахка жакындап дуа кылгандан башка эч нерсе бизди куткара албайт. Келгиле Аллахка жакындайлы деп туруп, биринчи оюна келген нерсе мына азыркы жана адашкандар айткандай, кел тиги олияга кайрылалы, бул олияга кайрылалы деп ошентип айтыштыбы? Көрсөңүзбү, андай болгон эмес. Булар ушундай деп атат. Аллахка кайрылсаң сен дуа кыласың, жооп келбейт. Ошондуктан бул олияга кайрыл деп элди адаштырышат, субханалла. Көрсөңүз, ошол олиялары Аллахка караганда Аллага боорукерирээк экен да, ырайымдуураак экен да, субханалла. Мына бул хадисте кандай деп келип атат? Аллахка жакындашты дейт. Эмне дейт? Бирөөсү эмне дейт? Бирөө деген мен ата-энем бар эле дейт, ата-энем бар эле дейт. Анан мен алыска барып сүт алып келет элем дейт. Бир жолу анан үйгө келгенде балдарыма бербей туруп, эң биринчи ата-энеме берет элем дейт да. Ата-энеме ошо сүттөн берип, андан кийин эмне кылат элем дейт? Андан кийин балдарым, бала чакама берет элем дейт да. Ата-энеге сыймат. Анан бир күнү келсем, ата-энеси уктап калган болот. Анан балдары сурап, ыйлап сураматсыз дейт. Жок деп жанагысынан кайтпай, эртең кечен бербей турган экен. Анан эртеси ата-энесине берип, андан кийин анан балдарына берген экен да. Анан ошондой айт, эгерде мен ошол кылган жакшылыктарым ата-энеге болуп, чынында мен сен үчүн, Аллах Таала, сенин ыкласың үчүн мен ушундай кылган болсом, өзү билбейт да, анткени биз жакшылыкты көрсөңөр мына ушундай шарт коюп атат. Ушул хадисти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөн эле айтып берген жок бизге. Бизге сабак болуш үчүн, бизди үйрөтүп атат динди. Ишенимди үйрөтүп атат. Көрсөң, биякта айтып атат, ушул иштерди мен чын ыкластуу кылган болсом деп атат да. Биз анткени акыйкатта өзүбүздүн иштерибизди Аллах Таала кабыл кылып атабы, кабыл кылган жокпу биз билбейбиз. Түшүнүңүздөрбү? Мына азыр намаз окудук. Аллах Таала кабыл кылса экен деп үмүт кылабыз. Бирок толук кабыл кылдыбы аны билбейбиз. Кээ бир адамдар сооп ишти кылат дагы соопторун тияка бияка чачырата берет го. Буга багыштадым деп. Андай мүмкүн эмес, көрсөңөр. Биз билбейбиз сообубуз барбы жок экенин билбейбиз. Түшүнүңүздөрбү? Анда соопту биз тарата бергидей, биздин сообубуз бар экенин жок экенин билбейбиз. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн буякта айтылып атат. Эгерде эмне ушул ишти мен ыкластуу кылган болсом, анда Аллах Таала жардам бер деп куткар дейт да. Дегенде эмне дейт? Таш биртке ачылды дейт. Бирткеле ачылат да. Анан экинчиси айтат, бир кыз бар эле дейт да, бир аял бар эле дейт да. Алскут бир туугандарына дейт, анан бир муктаждыгы болгон дейт. Бир өтө бир муктаждыгы болгон дейт. Анан келип ошол жардам сурап, акча сурап келгенде эмне кылган болот? Мен сага жардам берем дейт, бирок зынага тартат. Дегенде жок деп, Аллахтан корком деп, аял кетип калат. Кетип калгандан кийин бирок аркасынан болуп кайра мажбур болуп анан кайра келет. Келип ошого макул болот да. Аял макул болот. Анан ошо мына зына кылам деп, зынага барганы калганда, Аллахтан корк деп тиги айтат да. Аялчы.
Аллахтан қорқып қоя, адал болмайынша бұны қылма дегенде Аллахты ескеріп кетіп, ошол не ақшаны таштап кетіп қалады да. Міне Аллах Тағала сақтап қарасаңыздар, ошоны кетіп қалады. Кетіп қалғанда не болады? Ошоны айтады да, мен егерде ошоны сенің разышылық үшін егерде қылған болсам дейді, анда не дейді? Анда бізге жардам бер, бізді құтқар дейді. Көрсеңіз жаңағындай шартты қойып айтады. Көрсеңіз ушуну дайыма эстеп туруш керек. Ар бир сөзүндө маани бар да, хадистердечи. Дегенде эмне? Таш дагы бир ачылат дейт. Бул дагы бир ачылат деген дагы мааниси бар да, айтып беребиз да. Толук ачылып кеткен жок да. Анан үчүнчүсү эмне дейт? Мен ушундай бир жумушчулар алган элем дейт да, бир жумушчулар да. Анан алар иштерин бүткөн соң, бирөөсүнө деген айлыктарын төлөп, анан бирөөсү албай кеткен болот. Өзүнүн эмесин айлык манасын албай кеткен болот дейт да. Анан ал кеткен соң, анан ошонун анын акчасы менен бул аны иштетип баштаган экен да. Иштетип айлантып ошентип баштаганда көп бир канча бир малдар толгон экен да, мал жандыктар толгон экен. Анан бир чоң бир талаа болуп калган экен да, ошончо өйүп кеткен экен да. Анан бир канча бир убакыт өткөн соң ошол келет экен. Ошол келип туруп, бер акчамды бер дейт да. Акчаны берип айтат да, мына сенин акчаң, мына ушунун баары сеники дейт да. Кааласаң мына ушунун баарын алып кет, мен эчтеке тоскоолдук кылбайм дейт да. Дегенде ошонун баарын алып кетет да. Ошонун баарын алып кетип калат да. Ошондо айтат, эгерде мен ушул кылганымды сен ыхластуулугуң үчүн кылган болсом, анда бизге жардам бер дейт да. Бизге жардам бер, рухсат дегенде ошондо таш толук ачылат да. Толук ачылат, анан үчөө тең чыгат. Көрсөңүздөр, демек ушул үчөө тең ыхластуу кылган экен, Аллах Таала кабыл кылган экен да жанагы иштер. Ошол иштерге бизге үгүттөө бар да, бизге. Биз дагы ошолордон мисал алуугачы өзүнүн окуяларында. Экинчиден, бул жакта бир аз ачылып атпайбы, карасаңыздар? Эгерде экөө ыхластуу болуп, үчүнчүсү ыхластуу болбой калса, алар чыгат беле ошол жактан? Жок, чыга албай калмак. Көрдүңүздөрбү? Бул мындан эмнени түшүнөбүз? Жакшы чөйрөнү тандоо. Ыхластуу болгон, Куран сүннөттү кармаган, ла иляха иллаллахты бекем кармаган, таухидти кармаганда, сүннөттү кармаганда, бидаттар эмес, күнөөлөр эмес, ушундай адамдар менен бирге жүрүүнүн пайдасы. Көрүңүздөрбү? Ошолор чого бирге жүргөндөн ыхластуу адамдар экен. Мына бир балеге келип калганда мынага куткарылышты да, аман калышты да. Көрүңүздөрбү? Жакшы туура чөйрөнү тандоо, ошондо чоң пайдасы бар да. Эми мындан эмне дагы башка эмне пайдасы? Дуа боюнча. Биз темабыз ушул болуппайбы? Дуа боюнча кандай пайданы алып атабыз? Адамдын өзүнүн жакшылык иштери менен Аллахка жакындаса болот экен. Ал эмес, бул Аллахка жакындоонун эң жакшы себептеринин бири да, өзүнүн жакшылык иштери. Эми үчөө тең мындай кылдыбы? Баланча бир таква адам бар эле, ошонун иштери менен мен сага жакындайм деп айтыштыбы? Баланча бирөөнүн урматына Аллах Таала мени кечир. Баланча тигинин иштери үчүн мени кечир деп айтыштыбы? Андай эмес. Мындай бар да, мындай ошол кээ бир адамдар, Аллах Таала аларга да бизге да хидаят берген болсун, башка бирөөнүн амалдары менен Аллахка жакындагысы келет да. Башка кээ бир күндөрдүн, мисалы, жума күнүнүн урматына кечир дейт. Мунун урматына кечир. Мухаммад пайгамбардын урматына бизге жардам бер, ана бизди кечир деп. Аллах Таала эч кимге милдеттүү эмес да. Бул бирөөнүн үчүн кечир деп Аллах Таалага айткыдай, эмне Аллах Таала ага милдеттүү бир нерсе. Биз антип сурагыдай. Өзү бул адепсиздик. Түшүндүрбү? Мисалы сен бирөөгө чалып алып эле, мисалы айтып атасың да, сен мен байкем үчүн мындай мага берип кой дегенде элечи, туурабы? Сен ага эгерде милдет болсо тигиге, анда сага жардам берет, ошо берет да, туурабы? Аллах Таалага бирөөгө бир нерсе милдеттүү, эч кимге милдеттүү эмес. Түшүнсүңөр, ошондуктан бул эмне? Бул адепсиздик. Аллах Таалага кайрылып алып, бул үчүн сура, бул үчүн ал менен ошол таква адамдын, ал менен Аллах Тааланын ортосунда болгон өзүнүн иши ал. Биздин эмне чечебиз бар? Мисалы Мухаммад пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам кээбилер Аллах Таалага кайрылып атканда Мухаммад урматына дейт да. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала бир нерсе милдеттүү болгон дейчү. Аллах Таала эч кимге эч нерсе милдеттүү эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амалдары өзүнө, туурабы? Аллах Таала менен өзүнүн ортосунда. Биздин эмне чечебиз бар аякачы? Биз Аллахка жакындасак, Куран сүннөттө эмне келет экен? Өзүбүздүн иштерибиз менен Аллахка жакындайт экенбиз. Мына ушул үчөө. Бирөө тиги жакшылык ишти айтса, берки экөө уш үчүн деп ал да кошулуп койгон жок да, туурабы? Ар кими өзүнүн ишин айтты, туурабы? Ар кими өз ичин, өз жакшылык ишин айтты. Анан ошо менен Аллахка жакындады. Мына бул биринчи эмне экен? Мына ушул эң башка өзүнүн жакшылык иштери менен. Жана Куранда келгендей өзүнүн ыйманы менен, соопчулук иштери менен, ушулар менен Аллахка жакындасак болот. Аллах Таала ушул аркылуу бизге жардам берет. Жакында сабак айтып атканда суроо бергенде ушул жердечи. Мен ошол жакшылык иш менен Аллахка жакындасам, ошол жакшылык ишимдин соогу жок болуп кетпейби дейт. Түшүндүрбү? Эмне болот? Кандай деп ойлойсуңар?
Сооп жок болуп кетеби, жок болуп кетпейби? Жок болбойт. Эмнеге жок болбойт? Суроо ошол. Э, Бирөө менен дегенде сен дос балаңа бирөөгө жардам берсең, ал сен аркылуу акыл, билим алып, азырыта чоң эмеге жетсе, ошол бирөө аркылуу болуп калабы же сен аркылуу болуп калабы? Аллахка жакындаган. жок, ал өзү сиз өзүңүздүн ишиңиз да. Башка бирөөгө дават кылдыңыз, ал сиз аркылуу мисалы динге келди, динди карманып баштады. Ошол сиздин дават кылган ишиңиз өзүңүздүн ишиңиз. Бирок анын соопторунан сизге да жазылат да. Ал кандай иштерди кылса, анын сооптору сизге жазылат. Бул сиздин ишиңиз да. Сиздин ишиңиз, түшүнүңүзбү? Жанагы болсо эмне болот? Жок болуп кетпейт сооптор. Эмнеге жок болуп кетпейт? Эмнеге жок болуп кетпейт? Себеби Аллах Таалага өзү сыйлап атат. Сурап алды. Аллах Таала кимде ким эме кылса, жакшы иш кылса, бир дагы эме аздык кылып бербейт. Ким жаман иш кылса, ошол дагы аздык кылып бербейт. Мына жакындагында мындай деп айтасыз. Аллах Таала айтасыз. Мына баарынан дагы мындай да. Кайсы бир жакшылык иш болбосун, иншалла эгерде кабыл болгон болсо, Аллах Таала ал ишти жок кылып салбайт. Жок кылбайт. Аллах Тааланын ысымдарынын бири аш-шакур дейт. Шүгүр келтирүүчү. Аллах Таала жакшылыкты жок кылбайт, түшүнүңүздөрбү? Жакшылыкты унутпайт Аллах Таала. Эгерде кайсы бир жакшылык кылган болсо, соопчулук иш кылган болсо, сөзсүз түрдө Аллах Таала анын жакшылыгын берет, сыйлыгын берет. Түшүнүңүздөрбү? Аллах Таала жаңағындай жакшылыкты уткан жаман адамдарда эмес да, бизде эмес да. Аллах Таала эч качан унутпайт жакшылыкты. Аллах Таала Кур'ан айтат: "Инналлаха ла юди'у иманакум" дейт. Аллах Таала силердин ыйманыңарды жок кылып салбайт дейт. Жоготуп салбайт дейт да. Бул мааниси эмне жөнүндө болгон? Ушул аят эмне жөнүндө өчүрүлгөн? Эмне жөнүндө өчүрүлгөн? Намаз жөнүндө өчүрүлгөн да. Аллах Таала силердин намаздарыңарды жок кылып салбайт деген да. Жокко кетирбейт деген да, текке кетирбейт деген да. Кандай болгон? Кыбла биринчи исламдын башында адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, намазды буйрук кылганда башында адамдар каякты көздөй намаз окушат эле. Байтул Магдиске, Палестинага көздөй, Иерусалимге ошол жакты көздөй намаз окушат эле да. Меккеде, Меккеде суроо. Кабаны көздөй, Меккеде туруп Кабаны көздөй намаз окушчу эле же Байтул Магдисти карачу эле? Кабанын жанында болчу да, Кабаны да карашат деп айтылат да. Меккеде кандай кылышкан? Меккеде мындай турушат эле да. Меккеде ушул Кабанын ушундай тарабынан турат эле, алдында Кабадагы Байтул Магдис болуп калат эле да. Түшүнүңүздөрбү? Ушундай тарабынан турат эле да. Мындай караганда эмне болот? Алдында Каба, анын артында Байтул Магдис, Иерусалим, ошол тарапты көздөй ушундай турушат эле Меккеде. Мединага көчкөндөн кийин андай кылуу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес да, эки башка тарапта да. Каба бул жакта болуп калат, Байтул Магдис бул жакта болуп калат, туурабы? Андай кылуу мүмкүн эмес болуп калган. Эмне кылышкан ошондо? Ошондо Байтул Магдиске бурулуп намаз окушат эле да. Анткени ушул Каба болгон, тарап болгон. Ушундан эмне түшүнөбүз? Демек биз Кабага сыйынат экенбизби? Кээ бир адамдар, дин душмандар айткандай. Андай эмес. Диндин башында аякты карабайт эле, көрдүңүзбү? Байтул Магдисти карап мындай окуйт элек. Эмнеге? Бул мусулмандардын бир тараптуу, биз намазыбыз бирдей. Бир тараптуу баарысынан карайбыз. Ар кайсы тарапты караганда эмес, андай эмес, ынтымактуулукка, көрдүңүзбү? Биримдиктин белгиси. Ошол жакта карайт эле. Андан кийин буйрук түшкөн. Эмне болгон? Анан мусулмандардын жүзү биз Каба тарапка бурулган. Анан ошондо Каба тарапка бурулгандан кийин ошол Кабага бурулганга чейин кээ бир мусулмандар кайтыш болуп кетти да. Намаздары тиякта карайт эле, туурабы? Анан кээ бир сахабалар анан кайтыш болуп кеткен мусулман бир туугандары үчүн коркуп башташат да. Коркушкан да. Алардын намаздары эмне болот депчи. Эмне болот алар тиякта көздөй намаз окуй берди. Намаздары эмне болуп текке кеттиби деп коркушкан да. Не болгон? Ошондо Аллах Таала жана аят жүргөн да. Инналлаха ла юди'у иманакум. Аллах Таала силердин ыйманыңарды жок кылып салбайт деген да. Ыйманыңарды деп туруп эмнени айткан экен? Ушул аяттагы ыйман деген эмне экен? Сооп иштердин арасында кайсы сооп иш экен? Намаз жөнүндө айтып атпайбы? Демек көрсөтөрбү, намаз дагы дене амалдар дагы ыймандан болуп эсептелет. Аллах Таала намазды ыйман деп айтып атат. Кээ бир адамдар эмне деп айтат? Иш амалдары ыйманга кирбейт деген ишенимдер түшөт да. Бул ахлу сунна вал жамааттын ишенимине каршы да. Баардык имамдар эмне деп айтышкан? Бир сөз менен кээ бир каталашкандардан башка эмне деп айтышкан? Бул амалдар ыйманга кирет деген да. Буга каршы муржииттер деген топ болгон, амалдарды ыйманга кирбейт деген да. Биздин ишенимибиз боюнча эмне экен? Демек амалдар дагы ыймандан болуп эсептелет.
амалдардағы иман, дене амалдардағы иманнан болып есептеледі. Иман бұл жүрекпен шектелмейді. Кейбір адамдар айтады ғой, мен ең басқа жүректе ішенсем болды депші. Бұл андай емес та. Егер де жүрекпен эле шектелбейт. Түсіндіңіздер ме? Иманға міне дене амалдарда кіреді, анан айтқан сөздер да кіреді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді? Иманның 70-тен ашық бұтақшасы бар дейді. Кейбір башқа риwayatында 60-тан ашық бұтақшасы бар. Ең ұлысы не дейді? Ең ұлы иманның бұтақшасы қайсы? Сөз дейді. Ла илаха иллаллах сөзі дейді. Бұл не? Тіл да. Тіл сөз. Көресіз? Демек сөз да иманға кіреді екен. Ең төмені не дейді? Жолдығы тосқолдықты адамдарға тосқолдық жаратылған нәрсені зиянды алып қою дейді. Демек бұл амал бұл, бұл амал емес пе? Амал да көрсетер, бұл дағы иманнан болады па? Иманның бұтақшасы болады. Анан ал-хая шуъбатун минал иман. Анан уяттуулық дейді, иманның бір бұтағы дейді. А уяттуулық қаяқта? Жүректе. Көрсетер, демек иман эмне екен бізде? Жүректегі амалдар, тілде айтылған сөздер, жана денеменен қылған амалдар. Барысының иман болып есептеледі. Көрсетер, ушун барысының иман да. Ошондой эле жанагы аяттагы намаз жөнүндө айтылган. Иман көбөйөт жана азайып турат. Көрсетер, иман көбөйөт. Белгилүү Куранда Аллах Таала айтат, фазадатум иман айтат. Алардын иманы көбөйдү дейт. Алардын иманы көбөйдү деп Аллах Таала анык айтып атат да. Кейбир айтат, иман көбөйөт, азайбайт дейт да. Аллах Таала көбөйдү деп атса Куранда, кейбир айтат, ал иман көбөйбөйт дейт да. Аллах Таала менен талашып атабы? Азаят деген кайдан билебиз? Иман. Куранда эле. Мындай эреже айтышканда, имамдар айтышканда, эмне көбөйөт десе, демек ал азаят да. Түшүндүңүзбү? Көбөйө турган нерсе бул азаят да. Анан азаят дегенде дагы хадистерде келет да. Нақисатул иман деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иманы кемдер деп аялдарды сыпаттаган да. Иманы азайгандар, иманы кем болгондор депчи. Демек көрсөңөр, алардын имандары азайган деген майында. Мындан эмнени айткысы келип атат? Демек, соопчулук иштерибиз менен Аллахка жакындасак болот экен. Бул Аллахка жакындаонун биринчи жолу, шариатта уруксат берилген. Экинчи эмне кандай жолу бар? Аллахка кандай жакындасак болот? Тавассул кандай жолу бар? Алла Тааланын исми менен жанагы ысым сыпаттары менен, Аллах Тааланын ысым сыпаттары менен Аллахка жакындоо. Аллах Таала Куранда айтат: "Валиллахил асмаул хусна фадууху биха" дейт. Аллахтын эң көркөм ысымдары бар. Ошолор аркылуу ага дуа кылгыла деп атат. Көрсө, Аллах Таала өзү бизге үйрөтүп атат кандай ага дуа кылышыбыз керек экендигин. Аллахтын эң көркөм ысымдары бар дейт. Чындап Аллахтын ысымдары эң көркөм ысымдар. Аллахтын ысым сыпаттары жөнүндө дагы иншалла мындай ушул сабактар бүткөндөн кийин Аллахтын ысым сыпаттары жөнүндө сабактарды өтөбүз да иншалла. Бул эң маанилүү. Аллахтын ысымдарын таанып билүү. Кейбир адамдардын ысымдары менен алек да эртелгеч. Биз мусулман болгондон кийин, Аллах Таалага умтулгандан кийин биз Аллахтын ысымдары менен аракет болушубуз керек да. Алек болушубуз керек. Аллахтын ысымдарын окуп, Аллахты таанып билиш үчүн. Ошон үчүн Аллахтын эң көркөм Аллахтын ысымдары бар дейт. Ошолор аркылуу не дейт? Аллахка дуа кылат атат. Кандайча бул? Мисалы айтабыз, о я гафур дейбиз. Я гаффар, о кечирүүчү, о кечиримдүү деп. Я рахман, рахман, райымдуу. Я рахим, мээримдүү деп. Кайрылабыз дагы эмне дейбиз? Ирхамни, мага райым көрсөт. Игфирли, мени кечир деп. Көрсөңөр, Аллах Таалага биз сурап аткан нерсеге ылайыктуу болгон ысымын колдонуп Аллахка жакындайбыз, туурабы? О Аллах Таала, сен кечиримдүүчү зат, сен кечирүүчү затсың. Мени кечир деп кайрылабыз да. Ошо биринчи айткан сөзүбүз эмне? Мына ошо Аллахка ысымы менен ага жакындоо. Түшүнүңүздөрбү? Аллах Таала сен ушундай, сен Аллах Таала сен ырыскы бер, ар-раззаксың, сен ырыскы берүүчү затсың. Мага ырыскы бер, мага перзент бер деп сурайбыз, туурабы? Бул эмне экен? Көрсөңөр, Аллахтын ысымы менен Аллахка жакындап атабыз. Түшүнүңүздөрбү ушундай? Бул эмне экен? Аллахка жакындоонун түрү эң башка түрлөрдүн бири эмне экен? Аллах Тааланын ысым сыпаты менен Аллахка жакындоо. Бул экинчи. Буга далилдер толтура. Анан үчүнчү эмне? Кандай дагы жолу бар Аллахка жакындоонун дуа? Жолу. Бул тирүү оолуялар менен алар дуа кылыш керек. Алар дуа кылыш керек. Тирүү оолуя эмес, тирүү бир таква адам менен, таква адам дуасы менен. Бир тирүү көрсөңөр шарт тирүү. Тирүү азыр бар болуп турган. Таква. Ошол адамга барып туруп не дейбиз? Мен үчүн дуа кылып кой дейбиз. Мен үчүн дуа кылып кой дейбиз. Ушул дагы Аллахка жакындоонун бир жолдорунун бири. Укаша ибн Мехсан деген неме болгон, сахаба болгон, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 70 миң адам тууралуу бейишке эсепсиз жана азапсыз келе турган 70 миң адам жөнүндө айтып атканда, туруп не деген? Мага дуа кыл деген, мен ошолордон болоюн деген да. Көрсөңүз, сурап атат Пайгамбардан саллаллаху алейхи вассалам. Мага дуа кыл, мен ошолордун бири болоюн деген да. Эмне деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Сен ошолордонсуң деген да. Башка риwayatында дуа кылган да.
Аллахтан сен ошолордон кылса экен депчи дуа кылган. Көрсөтөр демек анан буга далил кайсы? Демек пайгамбар негизинен пайгамбарлар ушундай кылат эле да. Жалпысынан негизи башка бирөөгө барып мен үчүн дуа кылып кой деп сураган негизи кылбай койгон жакшы. Биз эч кимге муктаждыгыбызды билдирбеш үчүнчү. Бирок кимдир бирөө барып сураса, бул арам кылган деп эсептелбейт. Бул арам эмес, уруксат берилет. Уруксат берилет да. Бирок кылбай койгон жакшыраак. Сахабаларга келип туруп кайсы бир адамдар келип, мен үчүн дуа кылып кой. Мен үчүн дуа кылып кой дегенде, сахабалар мынтип айтат, жооп беришет эле да. Анбия нахну депчи, биз эмне пайгамбарларбызбы дегенде, дейт эле. Биз эмне пайгамбар белек. Эмне бизден сурап атасыңар дейт эле да. Деп андай дуа кылбайт эле да. Неге? Адамдардын ошол сахабалар менен жүрөктөрү байланып калбаш үчүн. Көрсөңөр, сахабалар адамдардын ыйманына кандай көңүл бурушат эле да. Бүгүнкү күнү кээбилер кел мен сен үчүн дуа кылып коеюн, кел мен сени бата берип коеюн деп андай болбош керек, көрсөтөрбү? Айтыш керек, сен өзүң дуа кыл. Сен Аллахтан сен сура. Анткени сен муктаж болуп турган адам, сенин дуаң мен дуа кылганга караганда сеники жакшыраак кабыл болот. Анткени өзүң көйгөйүн өзү жакшыраак билет да. Аллах Кур'ан айтат: "Амма юджибул муттарра ида дааху" дейт. Оор абалга турган адамдын дуасына ким жооп берет дейт. Оор абалда сен турасыңбы же мен турамбы? Ал өзү турат да, турабы? Ошо кыйын абалда. Сенин дуаңа жооп бере турган Аллах Таала. Мен сен үчүн дуа кылсам, мен сенин көйгөңдү мүмкүн анчалык түшүнбөйм. Анчалык мүмкүн ыхластуулук менен сурабайм да. Жөн эле сурап дуа кылып кой деди, дуа кылып койдум. Андай эмес. Кээ бирлер мүмкүн акча үчүн дуа кылып коюшу мүмкүн, турабы? Андай эмес. Өзүнүн абалын, көйгөйүн түшүнүп турган адам канчалык ыхластуулук менен Аллахка кайрылат, турабы? Мына ошондой адамды дейт, ошондой муттар деп айтат да. Мына эч жака кайта бир гана Аллахка муктаж болуп калган адам. Аллахтан башка эч ким кайрылбайт. Ушундай оор абалда турган адамдын дуасына ким жооп берет дейт. Уякшифу су дейт, жана андан зыянды ким алып кетип алат дейт. Ким бул? Аллах Таала да. Көрсөңөр, ошондон оор абалда турган адамдын дуасына ошонун дуасы жакшыраак кабыл болот. Бирок башкадан сураса болот бекен? Башкадан сураса болот. Кандай менен? Шарттар менен. Ошонун шарттары эмне болуш керек? Тирүү болуш керек. Уканша ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү эле? Тирүү болчу, ошон үчүн сурады. Умар ибн Хаттаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болгондо бир күндөрү эмне болот? Кургакчылык болот. Мейданда кургакчылык болгондо суроо. Пайгамбардын кабырынын жанына барып туруп пайгамбарга дуа кылып, кайрылып, "О пайгамбар, биз үчүн дуа кылып кой, Аллахка бизди жакындатып кой, бизге жан берсин" деп сурадыбы? Андай болгон эмес. Анда эмне Умар азыркы күнү жанагы кээ бир адамдардын билип алган жакшылыкты билген эмес беле? Кээ бирлер ошондой кылышат да. Умардан дагы булар артык болуп кетиштиби? Умарга караганда жакшыраак динди билишеби? Умар андай кылган жок да. Артыгыраак, демек пайгамбарга ошентип кайрылуу уруксат болгон болсо, артыгыраак нерсени Умар таштап салдыбы? Кимге барган? Умар. Аббаска барган. Аббас ким бул? Пайгамбардын атасынын бир тууганы, агасы. Атасынын бир тууганы Аббас. Аббас ибн Абдул Мутталиб. Ошо Аббаска барып туруп, Аббас бул эмне таква адам да. Таква адам, карыя адам, аксакал. Ошого барып туруп Умар радиаллаху анху эмне деп атат? Биз пайгамбар тирүү кезде пайгамбар аркылуу Аллахка жакындайт элек дейт. Азыр болсо эмне дейт? Сен аркылуу Аллахка жакындайбыз, биз үчүн дуа кыл дейт да. Ушундан эмнени түшүнүп атабыз? Демек, ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болгондон кийин пайгамбардын дуасы аркылуу Аллахка жакындоо эшиги жабылып калган да. Көрсөңөр, ошол пайгамбар аркылуу дуа кылса болот дегендер ушул хадисти далил катары келтиришет да. Мына көрдүңөрбү, мына Аббас аркылуу жакындаштыр депчи. Кайра бул хадисте эмне экен? Аларга өздөрүнө каршы далил бар да. Анткени Умар эгерде пайгамбар аркылуу дуа кылуу эгерде өлгөндөн кийин дагы уруксат болгонун билген болсо, эч качан Аббаска барбайт эле. Туурабы? Анткени пайгамбар турганда, мүмкүнчүлүк турганда, пайгамбардын дуасы турганда, Аббастын дуасына эмне кереги бар, туурабы? Демек андай жок. Ошон үчүн айтып атат, пайгамбар бар кезде биз ал аркылуу Аллахка жакындайт элек. Эми сага келдик деп атат. Эми сага келип туруп, анан биз үчүн дуа кыл деген, дуа кылып анан жан сураганда. Түшүнсүңбү? Жан сураган. Бул мына Аллахка жакындоо эмне экен? Бир таква, көзү тирүү болгон адамдын дуасы аркылуу. Биз аксакал, ата-энебиз бизге бата берет го, дуа берет го, ошол уруксат. Түшүнсүңбү? Алардын дуа сураса болот. Бирок муну адат кылып албаш керек. Анан муну кылбай койгон негизи жакшыраак да. Бирок кылса бул шариатта уруксат. Аллахка жакындоонун бир жолу да. Жок, ал деген рукия сураган жөн айтылган да. Ал рукия сураган, ал башка. Бирок ошол хадисте эле кайра дуа кылып атпайбы? Укаша.
Эми мына ушул эмне экен? Демек шариатта уруксат берилген негизги ушул 3 түрү бар. 3 түрү бар. Бардык дагы башка кээ бир түрлөр бар. Бирок ушунун баарын жалпысы ушул үчөөнө кайтарып койсо болот да. Эмне экен? Адам өзүнүн жакшылык иштери менен, экинчи эмне экен? Аллах тааланын ысым сыпаттары менен, үчүнчү эмне экен? Түрү такы болгон адамдын несі менен, анын дуасы аркылуу Аллахка жакындоо. Ал сен үчүн дуа кылса. Жана төртүнчү түрү бар. Киргизип алышкан кээ бир адамдар бул бидат болуп эсептелет. Бул бидат. Сахабалар дагы, табииндер дагы андан кийинки да биринчи доордогу мусулмандар бирөөсү андай кылып кылган эмес. Ал эмне? Маркумдун дуасы аркылуу Аллахка жакындоо. Маркумдун дуасы аркылуу. Же болбосо кайсы бир маркумдун амалдары менен Аллахка жакындоо. Жанагындай бирөө үчүн көрсөтөр, Аллахка кайрылат дагы баланча бир такванын урматына сенден сураймын дейт. Жана айттык го, бул мындай нерсе жок. Бул нерсе жакшылык болгон болсо, ушул нерсе динде болгон болсо, бизге чейинкилер сөзсүз муну кылышат эле да. Алар муну кылган эмес. Демек бул нерсе динде жок да. Имам Маликтин айткан сөзү бар эле. Ошол күнү эмне дин болсо, орда мындай дейт. Ошол күнү эмне дин эмес болсо, эч качан дин болбойт деген да. Mesela İmam Malik rahimahullah төрт мазхабтын бир мазхабын негиздечиси, чоң Мединанын имамы. Ошол айтат эле да, ушул эреже катары түшүнүш керек да. Ошол күнү эмне дин болбосо, эч качан дин болбойт деген да. Эмнеге? Бул эреже караса сонун эреже да. Эмнеге? Анткени ошол кезде дин негизделген да. Ошол кезде Аллах Тааланан дин түшкөн да. Дин түшүп, эмне болгон? Толук болгон. Эшиктер жабылган. Көрсөтөрбү? Кийим эгерде ошол күндөн кийин дагы кайсы бир дагы динге кошумча керек, дагы бир нерсе кошуш керек дей турган болсо, кайра Имам Маликтин дагы башка адамдардын сөзү бар. Демек пайгамбар рисалатка, Аллахтан түшүргөн нерсеге кыянаттык кылды деп айтып атат дейт да. Толук жеткизген жок. Ушул толуктоого муктаж деген дейт да. Көрсөтөрбү? Имам Малик кайра айтат, эмне дейт? Ошол күнү эмне дин болбосо, эч качан дин болбойт. Ошол күнү жанагындай шииттер кылган, жанагындай өзүн чапкылаган нерсе дин бар беле? Бул демек эч качан дин эмес. Ошол күнү мисалы пайгамбардын туулган күнүн майрамдаган бар беле? Жок, эч качан дин болбойт бул да. Түшүнүңүздөрбү? Ошондой. Ошол күнү эмне дин болбосо, эч качан дин болбойт. Дүйнө маселеси бул башка маселеси. Дүйнө маселе ал башка, көрсөтөрбү? Дүйнө жаңы машиналар болобу, башка нерселер болобу, мунун баарын колдон нерсе боло берет. Эч бирок дин бул эмне? Ошол күнү дин толукталган. Ахиретке чейин ошол менен бүткөн да. Анан ошол тавассул маселесинде дагы дин ошондой. Ушул 3 түрү негизделген, мындан сырткары ким дагы бир Аллахка жакындоонун бир жолдору бар дей турган болсо, ага далил алып келиш керек. Куран сөзүн далил алып келиш. Ал эч кандай алып келе албайт да. Далилдерди алып келиш мүмкүн, кээ бир баары деле бүт бар алып келген баарысы деле же жалган хадистер, же слабый даиф болгон хадистер да. Сөздөр жалпысынан ушул да. Эми бул Аллахка жакындоо боюнча болду, Son vaqt bor azizlar. Анан могул жерде айта кетели да. Ушул Аллахка жакындоо маселеси жана ушунун негизинен натыйжасында чыга турган жанагы бидат жолдор бул ширкке бара турган эң биринчи тепкич болуп эсептелет да. Ширкке алып бара турган эң биринчи тепкич ушул да, эң биринчи кадам. Ушул эшиктен кирип башталат да. Ибн Аббас бул билесиздер, Ибн Аббас деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң башкы шакирттеринин бири. Эң башкы ошол биздин Куранды түшүндүрмөлөй турган муфассир алымдардын бири болуп эсептелет. Ибн Аббас радыйаллаху анхунун Бухари келтирген бул чоң немеси окуясы бар да. Жер бетинде эң биринчи ширктин окуясы жөнүндө айтып бергени бар да. Жер бетинде эң биринчи ширк кандай пайда болгон. Ошол узун хадис бар, Ибн Кайымда келтирет. Анан манысы кандай болгон? Ошол Нух пайгамбардын коомунда эмне болгон? Бир таква адамдар болгон да. Эң биринчи жер бетине ким? Адам алейхиссалам түшкөн, Адам алейхиссалам, анын балдары. Анан ширкке чейин башка күнөөлөрдүн баары болгон. Мисалы Адам алейхиссалам эки баласы эмне болгон? Бирөө бирөөсүнө көрө албастык кылып, көрө албастык күнөөсү болуп атат. Анан бирөөсү бирөөсүн өлтүрүп салат, киши өлтүрүү күнөөсү болуп атат. Анан башка күнөөлөр боло берген. Карасаңыздар, ошо күнөөлөр боло берген да адамдар балдардын арасында.
Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элчи жөнөттү беле? Элчи жөнөтпөй турган качан ширк пайда болмойнча. Көрсөңөр, ширк пайда болгондо анан Аллах Таала элчи жөнөттү. Мындан эмне түшүнөбүз? Ширк күнөөлөрдүн арасынан эң оор экендигин түшүнөбүз да. Ширк пайда болгондо болду, Аллах Таала алардан билген да, болду, бул эң аягы акыркы чекке жетти. Элчи жөнөтпөсө болбойт деген мааниде. Көрсөңөр, анткени болду, булар капыр болуп калды деген мааниде. Анткени капыр болуп калды деген маани. Көрсөңөр, тозоктук болуп калышты. Ширк деген бул тозок алып барат да. Ширк да бул Алла динден чыгарат. Ага чейинки күнөөлөрдүн баары тең, мүмкүн кайтып калышы мүмкүн бар эле, мүмкүн Аллах Таала кечирип коюш мүмкүн үмүт бар эле, туурабы? Бирок ширк пайда болгонго чейин Аллах Таала элчилерди жөнөтпөй турган. Эң биринчи элчи жер бетине түшүргөн ким болгон? Элчи. Нух алейхиссалам болгон. Пайгамбар болсо бул Адам алейхиссалам пайгамбар болгон, бирок элчи болгон эмес. Элчи менен пайгамбардын эки айырмасы бар да. Элчи эң биринчи пайгамбар Адам алейхиссалам, бирок эң биринчи жер бетинде түшүргөн элчи, расул деп коебуз да, расул. Бул ким? Нух алейхиссалам болгон. Нух алейхиссалам ошол жөнөтүлөрдүн алдында эмнеге жөнөтүлгөн? Ошо ширк пайда болгон. А ширк кантип пайда болгон? Ибн Аббас айтып берет. А Ибн Аббас ошол убакта жашаганбы? Кайдан билет Ибн Аббас? Пайгамбардан билет да. Ушундай окуя бар да. Кайсы бир сахаба кайыптан бир нерсени сүйлөп атса, бул кайыптан болгон нерсе да, илгерки окуя. Кайыптан бир нерсени сүйлөп атса, демек бул пайгамбардан уккан деген сөз да. Сахабалар калпайбайт. Ишеничтүү адамдар да, алар сахабалар. Демек алар кайыптан бир нерсени сүйлөп атса, демек бул сөзсүз пайгамбардан алган экен деген өкүм да. Пайгамбардан алды деген өкүмдү алат да. Анан Ибн Аббас айтып берип атат. Ошол Нух пайгамбардын коомунда такыба адамдар бар эле. Яук, Насыр деген жана Куранда айтылат, аттар айтылат. Ошол Нух пайгамбардын ошо коомунда элдерди жакшылыкка чакырып, жамаатынан кайтарган такыба адамдар экен да. Анан алар кайтыш болот. Кайтыш болгондо шайтан аларга келет дейт. Караса шайтан келип туруп, мына ушул окуядан биз өзүбүзгө чоң сабак алышыбыз керек да. Чоң сабак алышыбыз керек. Кандай учурда бир коом, эл бара жок болуп кетиши мүмкүн. Көзөр кыйрап жок болуп кетиши мүмкүн. Кандай учурда кайсы бир коом бузукулуктун акыркы чегине жеткен болушу мүмкүн. Мына биз деген ар бир окуяга, ар бир ишке шарият, через призму шариата. Шариаттын көз карашы менен карашыбыз керек да. Өзүбүзгө бир кандай өтө бир кандай бир жаман көрүнөт, могул жакшы көрүнөт, андай эмес. Биз окуяларга, болуп аткан иштерге шариаттын көз карашы менен карашыбыз керек да. Шариаттын көз карашы менен ширк бул күнөөнүн эң чоң чеги. Мына ушуга сыяктуу, мына ушуга да мисал катары айтып берем, буяктан айта кетели. Мына бир Шейх ан-Нажди деген болгон, Шейх ан-Нажди бул ошол азыр могу Сауд Арабияда, Сауд Арабия боюнча бир дагы исламдан башка бир дагы динге ачык тыюу салынган да. Исламдан башка бир дагы динге уруксат жок. Жалгыз Сауд Арабия мамлекет дүйнө жүзү боюнча. Бир дагы церковь жок. Андан сырткары бир дагы жанагындай ачык сыйкырга чакырып аткан көз ачык төлгөчүлөр да жок да. Андайлар кармала турган болсо, бирөөгө чынында зыян келтиргенди тастыктала турган болсо, алар өлүм жазасы тартылат да. Көрсөңөр, мына ушундай болуп, мына бир дагы жанагындай күмбөздөр, адамдар сыйына турган тоо таштар, булактар, андай нерселер жок да. Мына ушунун баары ушундай болуп калышына Шейх ан-Нажди деген адам себепкер болгон да. Ошол Али Сауд Арабиянын негиздөөчүсүнө, ошол Мухаммад ибн Саудка ошого дават кылып, ла иляха иллаллахты жеткизип, ошонун негизинде ошол мамлекет түзүлгөн да. Мына ошол Мухаммад ан-Нажди деген алым дайыма таухидке чакырчу экен да. Адамдар ла иляха иллаллахка чакырчу экен дайыма. Жалгыз гана Аллахка сыйынгыла, ширктен алыс боло, дайыма ошол нерсени айтып берчү экен да. Анан шакирттерине айтып берип, анан өзүнүн Таухид китеби деген китеби бар да. Биз дагы өткөндө эле Таухид китеби деген ошол ширктин түрлөрүн баяндап берген китепчеси бар. Жеңил эле да, мына таухид маанилүү айтат, анан ширктин коркунучун айтып, анан мына могул нерселер ширк булар ширк болот. Буга далил мындай, далил деп Куран сүннөттөн мындай жыйнак кылып койгон да, адам сак болуш үчүнчү. Ошол китепти кайра окуй берчү экен да, кайра эскертип окуй берчү экен. Кайра таухид ширк кээ бир адамдар бар да. Биз акыл үстүнө жөн айтат да. Силер кечкене таухид ширк дей бересиңер дейт да. Алхамдулилля, ошолор айтып атканы бизге кайра биздин пайдабызга да далил да. Анткени пайгамбарлар да карасаңар, алар да таухид ширк дей берет эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөтүлгөндөн баштап кеткенге чейин, кайтыш болгонго чейин таухидке чакырып, ла иляха иллаллахка чакырып, ширктен кайтарып жүрө берген да. Төшөктө жатканда да ширктен кайтарып кеткен. Бакарада келгенде Якуб пайгамбар дагы эң акыркы балдардын васыятым эмне деген? Менден кийин кимге сыйынасыңар деген да. Якуб айтты, мына Якуб айтты балдарына,
качан ага өлүм келгенде эмне дейт? Ма та'будуна мин бади. Менден кийин кимге сыйынасыңар дейт. Мына эсиңиз, пайгамбар, Аллахтын пайгамбары төшөктө жатат. Да, балдарында болгон 12 баласы болгон. Алардын арасында Юсуф алейхиссалам, эң акыркы васиятын айткан атат. Эң маанилүү нерсесин айтат. Эң жөнөкөй нерсени айтпайт да туурабы? Аллахтын пайгамбары. Эң акыркы васиятын айтып кетет. Эң маанилүү нерсесин эмнени айтып атат? Менден кийин эмне кимге сыйынасыңар? Менден кимге сыйынасыңар дейт да. Көрсөңөр, алар үчүн, алардын ла иляха иллаллах үчүн коркуп атат. Түшүнүп атат. Көрсөңөр, мына ушундай биз шариаттын көз карашы менен амалдарга карашыбыз керек да. Өзүбүздүн балдарыбызга да эң бир башка корко турган нерсе ширк болуш керек. Өзүбүздүн жакындарыбызга да эң биринчи корко турган нерсе ширк. Эң башка алар үчүн каалаган нерсебиз тавхид болуш керек. Ибрахим алейхиссалам балдарына дуа кылып кылып атат, важнум деп абыны аннабул аслам дейт. Мени дейт Аллах Таала, жана менин балдарымды бутпарастарга сыйынып кетиштен сакта деп дуа кылат. Ибрахим алейхиссалам Аллахтын сүйүктүүсү болгон, Аллахтын досу болгон. Халилур Рахман, мээримдин досу болгон. Ибрахим эч качан ал ширк кылган эмес деп Аллах Таала сыпаттаган. Ошол өзү үчүн коркуп атат. Аллах Таала мени жана менин балдарымды ширк кылуудан сакта деп атат. Эми карасаңыздар, эми суроо берели. Биз өзүбүз мусулман болуп туруп, өмүрүбүздө жок дегенде бир жолу Аллах Таала мени ширктен сакта деп дуа кылдык беле? О Аллах Таала менин балдарымды ширктен сакта деп дуа кылдыкпы? Дуа кылган болсок, альхамдулилlah, демек түшүнгөн экенбиз. Кандайдыр бир деңгээлде ла иляха иллаллах түшүнгөн экенбиз да. Дуа кылбасак, демек дагы эле бизге жетер экен да. Бирок сурайбыз, о Аллах Таала бул баледен сакта, мындан сакта дейбиз. Ширктен сакта деп дуа кылдыкпы? Дуа кылып элек болсок, демек абалыбыз кооптуу да. Түшүнсөңөр? А мына Ибрахим алейхиссалам өзү үчүн ширктен коркуп аткандан кийин биз эмне Ибрахимден да артыкпызбы? Эмнеге ошону Аллах Тааланын дуасын келтирип берип атат бизге үлгү катары? Демек силер дагы Аллахтан сурангыла, ширктен сак болуш үчүн деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга ошону үйрөткөн. Эми ошол Мухаммад ан-Нажи деген дайыма кайра ушуну окута берчү экен. Коркунучтуу, ширктин коркунучтуу себептичи. Кайра айта берип, үйрөтө берип, анан бир күнү шакирттери тажагансып, тажап калгансып айткан экен да. Шейх, устаз, башка эле теманы өтпөлү депчи. Башка нерсени да өтпөлү деп дегенде сурашкан экен да. Дегенде шейх бир аз алым неме кеткен, капа болгонсуп, мейли эртең келип өтүп берем деген экен да. Анан эртеси келип, анан аларга үлгү катары мынтип айткан экен да. Кошуна айылда уктарбы дейт. Кошуна айылда бирөө дейт. Эмне айтат? Эмне болуптур дейт да. Кошуна айылда дейт бирөө өзүнүн үйүн босогосунун алдында дейт. Өз энесин зортоп саптыр дейт да. Астагфирулла, аузу билля, астагфирулла дейт бар теңчи. Кандай гана бул адамдар бул кандай эмне аябай жактырышпайт экен, ошону көрсөтүшөт да. Бирок такташ керек экен дейт. Такташ керек. Эртең келип тактап айтып берем дейт. Эртеси келет дагы айтат, жок андай болгон эмес экен дейт да. Бирөө дейт бир жаңы үйгө кирген экен, жаңы үй салып ошол жака киргенде ошол убакыттагы жиндердин зыяны тийип калбасын деп аларга арнап бир тоок союп коюптур дейт да. Ошондой эле болуп кетет. Альхамдулилля дептир да. Деген айткан экен, эмне деп? Кел эле кайра китеп тачкыла, жаңыдан окуйбуз дептир да. Демек түшүнгөн эмес экен депчи. Көрсөңөр, бул мисалга калып келтирген. Биринчи күнөө кандай чоң ыплас күнөө. Аллах сактасын да. Кандай чоң күнөө, ошол күнөөнү адам 1000 жолу дагы кылса дагы экинчи күнөөгө жетпейт. Анткени биринчи күнөө албетте бул жеңил деген жерибиз жок. Кандай улуу күнөө. Бирок экинчи күнөө Аллахтын акысын бузуу да. Түбөлүк тозук алып бара турган күнөө да. Адамдын баардык сооптук иштерин жок кылып сала турган күнөө. Бешти арам кылып сала турган күнөө. Көрдүңүздөрбү, мына ушул ар бир окуяларга биз шариаттын көз карашы менен карашыбыз керек деген мисалы ушул. Түшүнсөңөрбү? Биринчи күнөө бизге деле мына укканда ошол көбүрөөк чоңураак күнөө, ыпластуураак көрүнүшү мүмкүн, туурабы? А экинчи күнөө ширк экенин байкабай калышыбыз мүмкүн. А шайтан ушундай кылат. Шайтан адамды бир күнөөгө түшүрүш үчүн ошол күнөөнү жеңил көрсөтүп коет. Жөнөкөй эле да. Кылып кой да депчи. Ошол күнөөгө адам көз карашында жеңил көрүнөт да, ошону кылат да. Мына дагы башка мисал. Бирөө ичип жүрсө, мисалы, бир кошуналардан, жакындардан бирөө ичип аткан болсо, туугандардан. Баар тең ушул бузулуп кетти, мындай болуп кетти, андай болуп кетти деп баар тең дават кылат, аракет кылат, убакыт беришет ошогочу. А бирок жанында эле бирөө өзүнүн кызы баласы гороскоп окуп турса, көңүл бурушпайт да. Ушундай болот атка. Экөөнү салыштыруу мүмкүнбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким көз ачыкка же төлгө чыгып барып туруп айтканына ишенген болсо, Мухаммадка түшкөн нерсе капыр болду дейт да. А берки кылып аткан нерсе күнөө да. Албетте чоң күнөө. Албетте кооптуу, туурабы? А бирок экинчи нерсе бул капырлык. Ал ошондой абалда өлө турган болсо, төлүк тозок барат. А эмнеге ага мусулмандар бүгүн күйүшпөйт да? Ага көңүл бурушпайт да? Ал жөн нерсени айтсаң, кайра сени жаман көрүшөт да. Кечке эле ширк дей бересиң дейт да.
ушинтип айткан сөздөр кайра диндеги мусулмандар айтат да. Көрөсүздөр эмне болуп калган экен мына инкилабул мафахим деп илгери биздин сахабалар табииндер айтып кеткен да. Эмне адамдардын эмнелери түшүнүктөрү оодарылып калуусу деген да. Түшүнүктөрдүн оодарылып калуусу. Жакшылык жаман болуп көрүнүп калуусу, жаман нерсе жакшылык болуп көрүнүп калуусу. Сүннөт бидат болуп көрүнүп калат, бидат сүннөт болуп көрүнүп калат дейт. Качан бир адамдар дейт, бир бидатты таштаса, адамдар өкүнүп айтышат дейт. Сүннөттү таштап салыштыр депчи. Мына ушундай болуп калган да, субханалла. Кайсы бир аял бир жолук салынса, өзүнүн уяттуулугун сактап, жаман сөздөн, жаман көздөн сактаныш үчүн, жакшы уяттуулугун сактап, жолук салынса антең жаман болуп кетти, бузулуп калды, андай деп жаман көрүшөт. Бирөө ачылып жүрсө, мындай жакшы, кандай жакшы дешет да, субханалла. Мына ушул сыяктуу да. Бул албетте бул нерсе ошондой эле тавхид ширк маселесинде ушундай болуп калат да. Аллахтын өзүнө сыйын, түзмө-түз сыйынгыла десе, жаман көрүшөт да. Олияларга сыйын десе, эле жакшы көрүшөт да, кайрачы. Субханалла. Бул айтып атабыз. Ар бир ишке демек шариаттын көз карашы менен карашыбыз керек экен. Нух алейхиссаламдын коомунда ушундай адамдар болгон экен. Көрсөтөрбү? Жанагы адамдар кайтыш болгондо шайтан келип туруп карасаңар бир адашууга түртүш үчүн кандай кылып түртөт? Бул шайтандан биз сак болуш керек да. Аллах Таала анын жолдорунан сак болгула, анын өзүңөргө душман кылып алгыла деген да. Кантип сак болобуз андан? Анын шайтандын адаштыра турган ыкмаларында биз билип алышыбыз керек, ошолорго эришип кетпеш үчүн, адашып кетпеш үчүн. Эми буларды ширкке түшүрүш үчүн Нух коомунун акыбети кандай болгонун билебиз, туурабы? Нух коому эмне болгон? Топон суу менен талкаланбадыбы, туурабы? Ошого барып калбаш үчүн биз дагы сабак алышыбыз керек. Эмне болгон буларга? Качан жанагылар келип, жанагылар кайтыш болгондо, жана таква адамдар жакшылыкка чакырып жүргөндө. Шайтан келип туруп, аларга кандай деп азгырган? Жанагы таква адамдар кайтыш болбодубу? Ошолорго силер эстеликтерин тургузуп койгула деген да. Же сүрөттөрүн тартып койгула деген да. Анан эмнеге дегенде, аларды силер эскерип, алардын осуяттарын силер унутпашыңар үчүн деген да. Карасаңыздар, жакшылыктын сүрөтүндө аларга жамандыктын эшигин ачкан да. Анткени таква деген кандай? Мындай деген аныктама бар да. Таква адам сен аны көрсөң Аллахты эстейсиң дейт да. Сен аны көрсөң өзүң таквалык кыласың дейт. Мисалы, ер адамдар болуп кой, мисалы, чоң алымдар, карыя, деме таква адамдар, аны көрсөң чын эле Аллахтан коркуп баштайсың да. Анын осуяттарын эстейсиң, ушундай жактуу. Эми алар кайтыш болуп кетти да. Анан шайтан көрсөтөрү келген да. Мына аларды эми араңарда андай адамдар калбай калды. Жок дегенде эми аларга эми эстеликтерин тургузуп койгула. Ошол эстеликтерин көрүп, алардын осуяттарын эстеп турасыңар деген да. Анан таквалык менен кайра күчтөнүп турасыңар деген да. Ыйманыңар күчөп турат да. Көрсөтөрү кандай алдаган аларды. Анан эмне кылышат? Алар эстеликтерин коюп койшкон. Ошон үчүн биздин динибизде карасаңар, сүрөт тартуу же эстелик тургузуу эмнеге арам болгон? Арам го бул. Эмнеге? Анткени барабар бул ширкке алып калышы мүмкүн да. Көрсөтөрү, бизде шариятта ар бир нерсе ширкке алып бара тургандыктан дагы арам болуп калган да. Ошо жол ширктин өзү тыйылмак турсун, ширкке алып бара турган жолдор дагы тыйып салынган да. Анан ошолор сүрөттөрүн коюп коюшат дагы, анан эмне болот? Ошол жерге алар көрүп эстеп жүрөт. Анан кийин карасаңыздар, шайтан дагы шашпайт, бир адаштырыш үчүн шашпайт да. Акырындык менен адаштырат да. Мына буга мисал дагы аялдар дагы. Карасаңыздар, илгерки мисалы бир 100 жыл мурда, 150 жыл мурда карасаңыздар, ар бир эле элдердин, мисалы орустардын болобу, кыргыздардын, биз баарыбыздыкы элдердин карасаңыздар, аялдардын баары узун кийинишет эле да. Жолук салышат эле, узун кийинишет эле. Анан бир күн эле чыгып туруп эле бүгүнкүдөй болуп калдыбы? Эмне болот? Бир аз акырынан атышты. Жолукту мындай салынып калышты. Бул жакты мындай көтөрүп калышты. Эми бияк кысып атат да, биякты биз көтөрүп кой, биякты кыскартып кой деп атып отур. Мына бүгүнкү көрүп атабыз, же жылагач экенин, же кийинкенин белгисиз, туурабы? Ушундай болуп калды. Көрсөтөр, шайтан дагы ошондой шашпайт. Ошондой эле ширкке тартып атканда да шашпайт. Мына аларга дагы айтты, биринчи эмне? Эскеликтерди коюп койгула деди. Аллахты эскересиңер деп айтты. Анан ошол доор, ошол убакыттагы адамдар эмне болгон? Алар кайтыш болуп кеткен да. Алардан кийинки балдары келген. Анан Ибн Аббас айтат, илим унутулуп калган дейт. Илим эмне? Ошолор эмнеге эстеликтер коюлганын алар унутуп калышкан. Мындан да эмнени түшүнөбүз? Илимдин жоголуп кетибиз. Көрсө, илим жоголуп кетпеш үчүн биз илимге умтулушубуз керек. Илим жоголуп кетсе, бара эл коом адашып кетет. Илимге барып умтулушубуз керек да. Көрсөтөр, мына Ибн Аббас айтат, анан илим жок болуп кетти дейт. Кайсы илим? Ошо эмнеге коюлган эле эстеликтер? Анан шайтан кайра келди. Келип айтты, эмне дейт? Бул жөн эле эстеликтер эмес. Ушул жерге силердин ата бабалар чогулушат эле дейт. Ушул жерге жыйналышат эле. Бул өзгөчө жер дейт да. Көрсөтөр, кийинки коом келди, ошол жерге жыйналыш уюштура башташты. Дагы өзү аларга сыйыныша элек да.
Анан алар келип, алардан кийинки коом келди. Алар өлүп, кийинки кайра илим утулуп калып, кийинкилер келгенде аларга айткан да. Ушул жер бул жөн эле чогулуш жер эмес. Бул жер дуа кабыл болуусунун өзгөчө жер. Ушул жерге барып дуа кылсаңар өзгө дуалар кабыл болот да. Бизде ушундайлар бар го. Тигил мечитке барып дуа кылсаң, дуаң жакшыраак кабыл болот. Тиги күмбөзгө барып дуа кылсаң, дуаң жакшыраак кабыл болот дейт да. Ушундайлар мына угат, Чубак ажынын күмбөзүнө барып дуа кылсаң, жакшыраак кабыл болот дегендер бар. Көрсөң, бул кайдан бул кайдан алышты бул? Аллах Тааладан алышты бул. Кайдан билишет? Кайыптан алып алышты бул. Мына көрсөң, кандай мына өзүбүздүн азыркы учурда мына бидаттар пайда болуп атат да. Анан ошондой дейт. Эмне? Ошол жерге барып дуа кылсаңар жакшыраак кабыл болот дейт. Андан кийин эмне дешти? Барып туруп, ошол жерге барып туруп дейт. Эмне? Аллах Таала ошол маркумдардын акысы менен Аллахка сурасаңар, дуаңар жакшыраак кабыл болот. Аллахка ошолор менен жакындагыла деген да. Көрсөңөр мына азыркы мына биз айтып аткан табасурга дейт да. Андан кийин эмне деп айтышты? Анда мына көрсөңөр мына кадам болуп барып кайсы ширкке барат. Ушул эң акыркы кадам болгон ширктин алдындагы. Эмне экен? Аллах Таалага ошолордун акысы менен кайрылуу. А мындан кийинкиси ширк эмне болгон? Ана шайтан мындай деп келген да. Сен ошол маркумдардын акысы менен Аллахтан сурагантасың. А бирок ошол адам сага уруксат бердиби? Анын акысы менен сураганга. Сен анын уруксатын албайсыңбы биринчи деген да. Туурабы? Ушундай да. Сен кантип анын адам амалдары менен, анын урматы менен сен кантип Аллахтан сурап атасың? Мисалы бүгүнкү күнү кээбилер Мухаммаддын урматына деп Аллахка сурашат го. Аллахтан сурат. О Аллах Таала Мухаммаддын урматына мени кечир деп, туурабы? А эртеңки күнү биз кайдан билебиз? Шайтан буларга айтышы мүмкүн да. А Мухаммаддын урматынан сурагыдай сен Мухаммадтан уруксат алдыңбы дейт. Дегенде эмне кылат? Мухаммадка кайрылып башташы мүмкүн. А бул жакта да көрсөңөр эмне болот? Алар шайтан ушундай келди да, ошолордун уруксат алдыңбы деп анан аларга кайрылып башташкан. О баланча, сен бизди Аллахка жакындат. О Аллах Таала, сен биздин Аллах Таала ортосунда ортомчу бол деп. Көрсөңөр ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда айткан: "Валлазина тахазу мин дунихи аулия ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа" деп Аллах Таала мушриктерди сыпаттаган. Аллахтан башка бирөөлөрдү өзүнө аулия кылып алгандар дейт. Көрсөң, аулия кылып алгандар. Бүкүл аулияларга сыйыналчу. Ошолорду сыпаттагандай да. Аллахтан башка бирөөлөрдү өзүнө тиги кудай кылып алгандар дейт. Алар айтышат дейт. Биз буларга дейт, бир гана жалгыз Аллахка жакындашуу үчүн эле сыйынып атабыз дейт да. Аллах Таала мушриктердин сөзүн айтып берет. Башка аятта айтат: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфаухум ва яқулуна хаула шуфаун индаллах" дейт. Алар Аллахтан башка өздөрүнө пайда дагы, зыян дагы бербегендерге сыйынышат жана айтышат дейт. Булар биздин Аллахтын алдыбызда ортомчуларыбыз дейт. Көрсөңөр, мушриктер ушул эки нерсе үчүн кудайлардан сыйынышат эле. Алардан пайда зыянды алыш үчүн эмес, билишет эле пайда зыян бир гана Аллахтын колунда. Бирок ошолор бизди Аллахка жакындатат. Ошолор бизди Аллахтын менен биздин ортобузда ортомчуларыбыз деп ишенишет эле, шапаатчыларыбыз деп. Ошону Аллах Таала ширк деп айткан да. Көрсөңөр, ширк бул такыр эле Аллах таштап салып бирөөдөн мына ушул мени жаратуучу, ушул мени мага рызык берет деген андай эмес. Бул дагы ширк албетте, бирок бул нерсе пайгамбардын учурунда дагы мындай болгон эмес да. Пайгамбардын учурундагы ширк кандай болгон экен? Ортомчуларды алууда болгон да. Аллахка жакындашыш үчүн башка бирөөгө дуа менен кайрылса. Башка мына ошол дуа менен кайрылгандыгы эле өзү ибаратты башка бирөөгө арнагандыгы. Ал анткени маркум да, туурабы? Ал маркумдар өлгөн, ошол өлүктөргө дуа менен кайрылгандыгы уже ширкти башка бирөөгө арнаган. Эми бул жакта бирөө шек күмөн алышат, мындай дейт да. Хадисте келген го дейт. Адам алейхиссалам не дейт? Аллах Таалага дуа менен кайрылып кечирим сурап атканда эмне деп айткан дейт? Мухаммаддын урматына кечир деп айткан дейт. Туурабы? Уксаңыздар керек ошону айтышат да, өзү кеттеринде жазып жүрөт. Бул хадис жалган. Токума хадис. Ким ушуну айтып жүргөн болсо, жалган экендигин билген соң, эмне болот? Өзүнө тозоктун ордун алып койсун да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман казиба алейхи мутааммидан фалятабау мақаду минан нар" дейт. Ким менин атыман атайлап жала жапкан болсо дейт, атайлап жалган айткан болсо, өзүнө тозоктун ордун алып койсун деген да. Көрсөңөр, бул хадис жалган. Жалган экенин имам Захаби башка чоң хадистин алымдары айтышкан. Бул жалган хадис. Адам алейхиссалам мындай деп, кандай жалган экен билип аласыздар. Мындай. Адам алейхиссалам жерге түшүрүлгөндө дейт, канча бир убакытка чейин Аллах Тааланы кечирбей жүрдү дейт да. Анан кечирбей жүрдү, Аллахтан суранып жүрдү. Анан бир күндө анан: "О Аллах Таала, мени Мухаммаддын урматына кечир, Мухаммад үчүн кечир" деп айтты дейт да. Бул жалган, мындай болгон эмес. Дегенде эмне дейт? Аллах Таала сураган дейт да. Сен аны кайдан билесиң дейт да. Кайдан билесиң? Мен бештен түшүп атканда ла иляха илlalloh Мухаммад расулуллах деп жазылып турганын көргөм. Демек, бул Мухаммад бул өзгөчө сен макулуң экен. Өзгөчө бул инсан экен. Аллах Таала өзүнүн ысымынын атына анын ысымын жазып койгондон кийин, демек бул бир кандай өзгөчө сенин алдында орду бар экен деп сурадым дейт да. Дегенде айтат дейт.
ооба эгерде Мухаммад болбогондо мен эч кимге жаратпайт элемин дейт да. Мухаммад урматына деп жарат. Аллах Таала бизге Куранда эмне деп айткан? Силерди инсандар менен жиндерди эмне үчүн жараттым дейт? Мухаммад үчүн жараттым дейби? Куранга каршы болуп катпайбы? Өзүмө сыйыныш үчүн жараттым дейт. Башка аятта эмне дейт? Өзүмдү тааныш үчүн жараттым дейт. Сыноо үчүн жараттым дейт, туурабы? Мухаммад үчүн десе Куранга каршы болуп катпайбы? Бул жагынан жалган, көрсөңүздөр. Исламдан дагы, цепочкасынан дагы жалган, маанисинен да жалган. Үчүнчү дагы несин алып коет? Адам алейхиссалам Аллахка дуа кылган сөзү Куранда келгенби? Келген да. Эмне деп айткан? Мына ушул дуа. Аллах Таала өзү Адам алейхиссалам эмне деп кечирим сурагандыгын Аллах Таала айтып берген бизге. Кала дейт, ал экөө айтты дейт, Адам менен Хава энебиз айтты. Роббана заламна анфусана дейт, Раббибиз дейт. Биз өзүбүзгө карата зулумдук кылып алдык дейт. Адилетсиздик кылып алдык. Ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Эгерде сен бизди кечирип, бизге райым көрсөтпөсөң, биз сөзсүз зыян тартуучулардан болуп калабыз дейт. Дегенде Аллах Таала Бакарада канча жерде, Бакара башка жактарда айтат. Аллах Тааланын тобосун кабыл кылган дейт. Ва аллама Адам кайсы Бакарада келет. Биз ага сөздөрдү үйрөттүк дейт. Анан эмне? Аны эле Аллах Таала биз тобосун кабыл кылдык деген да, ошо сөздөр менен. Достор, ушул сөздөрдү айткан соң Аллах Таала тобосун кабыл кылдык деп бизге Куранда окуясын айтып берип атат. А бул жакта канча айтып жүрдү, кабыл алган жок, анан жанагын айтты дейт да. Ал жактан да Куранга каршы болуп катпайбы? Динибизде карама-каршылык барбы? Карама-каршылык жок. Демек бул жагынан да жалган, көрсөңүздөр. Көрсөңүздөр, ошон үчүн жанагы далил катары жарабайт. Далил катары жарабайт. Көрсөңүздөр, түшүнүктүү. Эми жанагы мен бүтүрүп коелу, акыркы. Демек Нух алейхиссалам коомунда көрсөңүздөр кандай болуп ширк пайда болгон. Демек ошол жолдордон биз сак болушубуз керек да. Көрсөңүз, бара жүрүп, жанагындай тавассул, Аллахка жакындайсың. Аллах карасаңыздар, Аллахка бул жакындатат деп туруп, кайра Аллахтан алыса турган нерсеге алып барат да, ширк алып барат да. Баракаллаху фикум, субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.